Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге уйку без оорусунан айыгууга атайын кеңешти сунуштайм. Уйку бездин оорусу көп учурда көчтүү, майлуу тамактануудан улам келип чыгат. Эгер сиздин уйку безиңиз ооруп жаткан болсо, үй шартында дарылоого аракет кылып көрүңүз. Гречка менен айран. Кечинде жатаарда бир аз гречканы муздак сууга таза жууп, банкага салыңыз да үстүнө кайнак суу коюп, идиштин оозун жаап, сыртынан жылуу кылып оруп коюңуз. Таң атканча гречка бышып жетилет. Аны эртең менен айранга аралаштырып жеп туруңуз. Эгер бул сизге жагымсыз болсо, анда гречканы кофе майдалагычтан өткөрүп аласыз. Андан соң майдаланган гречканын үстүнө айран коюп жакшылап аралаштырыңыз да түнү бою тыныктырып коюңуз. Эртең менен жарымын ичип алыңыз. Ал эми калган жарымын кечинде уктаар алдында ичип жатыңыз. Бул ыкманы 10 күн колдонуп, бир жума эс алгандан кийин дагы 10 күн кайталап койсоңуз жетиштүү. Бул сиздин уйку безиңизге абдан жакшы жардам берет. Ушул эле гречка менен айранга жалбыз, укроптун уругу жана башка дарылык касиети бар дары чөптөрдү кургатылганын майдалап же аларды аз гана ысык сууга демдеп, гречкага кошо аралаштырып коюп пайдалансаңыз дагы абдан жакшы жардамын берет.